Нахмадуху ва нусалли аля расулил карим. Бүткүл аламды жоктон бар кылган Алла субханаху ва таалага мактоолор болсун. Бүткүл аламдын жаралышына себепкер болгон пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын рахматы жана саламы болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырлуу замандаштар. Алла субханаху ва таала сиз менен бизди дүйнөгө инсан кылып жаратты. Ал bir гана максатта жаратты. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Алла таала Куранында зикир кылат. Biz insanlar менен жиндерди өзүбүзгө ибадат кылдыртыш үчүн жараттык деп зикир кылат. Демек, урматтуу туугандар, Алла субханаху ва таала сиз менен бизди дүйнөгө жаратып, өзүнө ибадат кылдыртыш үчүн жаратты. Демек, биз сиз менен урпак улап, жашоону улап, ушул жашайт экенбиз дүйнөдө. Урпактарыбызды кандай тарбия кылуу керек? Аларды кайсы жол менен тарбиялашыбыз керек? Алла субханаху ва таала өзүнүн кереметтүү аятында «Ку анфусакум ва ахликум нара». Силер өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү Алланын алоолонуп аткан тозогунан сактагыла деп Алла субханаху ва таала кереметтүү аятында сиз менен бизге кайрылат. Демек, бул жерде өзүбүздү дагы дозоктон сактап, албетте урпагыбызды, бала чакабызды, бизден кийинки келе турган урпактарды бардыгын тозоктон сакташтык. Сиздин биздин азыркы заманада жашап аткан аталардын, энелердин чоң милдети болуп эсептелинет. Ошол ата баласын тозоктон сактап, Алланын азабынан сактап, ошол эле учурда дүйнөдө дагы bir кереметтүү жакшы жашоодо жашаштыгы үчүн ошол ата эне сөзсүз аракет кылуусу зарыл, урматтуу туугандар. Албетте, алымдарыбыз айтат, ошол баланын жашоодогу адеп ахлагы, жүрүм туруму бул толугу менен атанын сыпаты балага өтөт дейт. Ал эми Аллага болгон ибадатындагы сыпаттар бул эненин сыпаты сүт аркылуу өтөт деп айтат. Ошондуктан сиз менен биз ата энелер өтө адеп ахлактуу коомдо өзүбүздүн ордубузду таба турган болсок, энелер өзүнүн коомдо ордун таап, ошол эле учурда Аллага таквалык, Аллага жакындык жасай турган болсо, албетте алар тарбия кылган балдар, алар тарбия кылган келечектеги урпактар иншаалла сөзсүз түрдө туура жолдогу салих перзенттерден болот деп ишенебиз. Алла таала башка аятында «Ваъмур ахлака бис-салати вастабир алейха». Силер өзүңөрдүн үй бүлөңөрдү намазга буйругула жана ага сабыр кылгыла деп айтат. Уламалар айтат, алымдарыбыз, ошол ар бир ата өзүнүн үй бүлөсүн, баласын, кызын ал намазга буйруп жана ага сабырдуулук кылыштыгы зарыл деп айтат. Сабырдуулук дегени бала тарбиялоо өтө кыйын, урматтуу мекендештер. Бала тарбиялоодо ошол ата эне ошого сабыр кылып, анын кандай кулк мүнөзү болбосун, кандай ата энесине көрсөткөн адеп ахлагы болбосун, ошолорго сабыр кылып, ошону жакшы тарбия кылыштык атанын жана эненин милдети болуп эсептелинет. Албетте, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бир ата баласын алып келет. Ал баласы уурулук жасап, ошол коомдо элге зыяны тийген бала болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга алып келгенде пайгамбарыбыз балаңарды намаз окуткула деп айтат. Ошондо ата энеси кайрылат: «Я Расулуллах, биз намаз окутушка эмес, балким мунун уурулугунан кайтуу үчүн сизге алып келдик» дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Алланын Куран аятын окуйт. «Инна салата танха анил фахша вал мункар». Чындыгында намаз инсанды, пендени уяттуу жана кайтарылган иштерден кайтарат деп айтат. Караңыз, урматтуу мекендештер, биз уулубузду, кызыбызды намаз менен, аны Алланын жолу менен, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам көрсөткөн жол менен тарбия кыла турган болсок, ошол намаз өзү уулубузду, кызыбызды уяттуу жана кайтарылган иштерден өзү тарбиялап коет. Ошондуктан сиз менен биз кайдыгер карабастан өзүбүздүн урпагыбызга, өзүбүздүн перзентибизге кайдыгер карабашыбыз керек. Бүгүн жашообузду алып карай турган болсок, бирөө пендесин, өзүнүн уулун өтө сүйөт, өтө жакшы көрөт, өтө мухаббат кылат. Ошол мухаббатынын себебинен ошол баласына бул дүйнөдөгү жакшылыктарды
уруулай албай калат. Эмне үчүн? Жакшы көргөнүн себебинен баланын көңүлүндөгү ишти кылам деп отуруп балага зыян келтирип коет. Кээ бир ата-энелерди карасак, алар баласына өтө катуу орой мамиле кылып, баласы атасынан эч кандай жумшактыкты көрбөстөн кайгырган балдар бар. Ушундай балдар кайрылат. Мен барымды беремин, бирок атам мага бир жылмайып карап койсунчу. Демек, урматтуу ата-энелер, сиздер, биздер жумшактык менен, албетте мээримдүүлүк менен баланы тарбиялаштыгыбыз бул баланын келечеги. Ата-эне баласын канчалык жакшы көрөт, канчалык мухаббат кылат. Бирок ал баланы динде тарбиялабаса, коомдо өзүнө жараша бир ордун тапканга жардам бербесе, албетте акыретте бир өкүнүчкө, бир кайгыга батып калат ошол ата-эне. Эмне үчүн? Биздин жашоодо ошол балага жакшы тарбия бербеген себебинен бала чоңойгондон кийин ата-эне дагы өкүнүчтө, баланын өзү дагы өкүнүчтө болуп калып жатат. Хадистин мазмунунда келет, бул дүйнөдөн инсан кайтыш болуусу менен 3 нерсе анын артынан барып турат. Агып туручу садака, таркатып кеткен илими жана валадун салихун, салих, жакшы тарбия көргөн бала. Ошол сиз менен биз тарбиялап кеткен бала, урматтуу туугандар, өтүп кеткен ата-энесинин артынан дуа кылат, кайрымдуулук жасайт, эч бир коомго, элге жамандык көрсөтпөстөн жакшы мамилесин көрсөтүү менен ошол ата-энесини бейиштик кыла алат ошол бала. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям берекелүү хадисинде куллукум раин, куллукум мас'улун ан раиятихи. Силердин ар бириңер башкаруучусуңар, кол астыңардагы башкарылып аткандарга жоопкерчиликке тартыласыңар. Караңыз, ошол ата, ошол эне үй бүлөдөгү баласын, кызын бардыгын кыяматта ошондон суралат. Жакшы ат койдубу, жакшы тарбия бердиби, балагатка жеткенге чейин ага намазды үйрөттүбү, балагатка жеткенден кийин намазга баштадыбы, кандай туура кесип үйрөттүбү, ошолор жөнүндө ата-эне сөзсүз суралат. Ошондуктан сиз менен биз бүгүнкү күндө, акыр заманда, урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, баланын тарбиясына өтө көңүл буруп, балага кайдыгер карабайлы. Албетте, келечек урпакты оңдой турган келечек замана ошол келечектеги урпактардын колунда. Ошолорду сиз менен биз диндүү аалымдардан, диндүү инсандардан, бир коомго, элге пайдасы тие турган адамдардан кыла турган болсок, ошентип тарбиялай турган болсок, коомго да пайда, өзүбүзгө да пайда, ошол балага да пайда. Карап көрсөк, азыр ата-энелер баласыны, мисалга алсак, бир кайнап аткан 2 литр суудан, кайнаган суудан сакташка аракет кылат. Эмне үчүн? Жөрмөлөп бараткан баласын кайнап аткан суудан сакташ керек. Бирок акыл жүргүзүп, акыл калчап карап көрө турган болсок, 2 литрлик суудан, кайнап аткан суудан сактайт, бирок алоолонуп күйүп аткан тозоктун отунан сакташка аракет кылбайт. Ал эми коомдогу болуп аткан адамдарга зыяны тийип аткан адамдардай болуудан балдарын сакташпайт. Ошондуктан сиз менен биз, урматтуу мекендештер, баланы тарбиялоодо сиз менен биз бардык нерсени артка таштап, баланы алдына коюштугубуз зарыл. Себеби Аллах субхана ва таала сиз менен бизге ушунчалык неамат кылып берди баланы. Ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха. Алла таала Куранда айтат, эгер силер мен берген неаматтарды, мен берген белектерди эсептесеңер, анын эсебине жетпейсиңер. Ошол белектердин бирөөсү, урматтуу мекендештер, бул бизге берилген бала. Ошол баланы жакшы, Алла разы боло турган, элдер аны мамилесине кубана турган балдарды тарбия кылыштыгыбыз сиз менен бизге, ата-энелерге милдет. Албетте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинин мазмунунда келет, ким 3 кызды жакшы тарбиялап, эрежеге жеткирип, аны турмушка узата турган болсо, ага бейиш важип болот. Ага бейишке кирүү важип болот деп айтат. Мына сиз менен бизге бейишке кирүү өтө оңой, бул жашоодо бактылуу болуш өтө оңой, урматтуу мекендештер. Ошондуктан баланын тарбиясын биринчи орунга коюп, өтө көңүл буруштугубуз, калган иштерди экинчи орунга коюштугубуз бүгүн замандын талабы болуп жатат.
Алла субханала таала сизге бизге бактылуулугун ыролосун, келечектеги урпактарыбызды баарын Алла разы боло турган, элдин керегине жараган инсандардан кылып тарбияласын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.